27 декабрда өзгөчө кырдаалдар министрлигине Кара Суу районунун Ишкаван айылындагы Көкүмбий көчөсүндөгү каналдан адамдын жансыз денеси табылганы тууралуу маалымат түшкөн. ÖKM билдиргендей, окуя болгон жерге Кара Суу райондук 4 куткаруучу барды. Учурда адамдын өздүгү такталып жатат. Куткаруучулар жансыз денени чыгарышып, Ички иштер министрлигине өткөрүп беришкен. Видеого тарап кеткен Талас облусундагы тоо текенин улагын Караколу соо паркына берилди. Бул туурасында Альянс Алтын компаниясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, компаниянын кызматкерлери иштен келе жатып жолдон үйүрүнүн адашып калган тоо улагын көрүп калышкан. Биз аны кармап алып, жаратылыш ресурстары министрлигине байланыштык. Министрликтин адистери эртең менен келип жаныбарды текшерүүдөн өткөрүштү. Тоо текенин улагы 6 айлык экен. Атайынын кароонун жыйынтыгында дени карды соо болуп чыкты деп билдиришти Альянс Алтын ишканасынын кызматкерлери. Буга чейин социалдык тармакта кайсы бир аймакта жолдон тоо текенин улагын атайын формачан кишилердин кармап жаткан видеосу тараган болчу. Каналыбызга жардам иретинде видеого бир дана лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочону да баса кетиңиз.